Салам алейкум YouTube баракчасынын катталуучулары. Кудай буйрса бүгүн дагы эң мыкты деңгээлдеги интервьюну баштоонун алдында турабыз. Айтсаңыз, азыр 44 жашка келдиңиз, жанагындай ата-энелерди окутуп жүрөсүз, тренингтердин үстүндө жүрөсүз, студенттерге сабак берип жүрөсүз. Деги эле Кыргызстан эмес, чет мамлекеттердин көп жердин көрдүңүз. Деги эле ушул 44 жашка келип, эмнелерди түшүндүңүз жана эмнелерден сабак алдыңыз? Чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык, биринчиден ушундай мүмкүнчүлүк берип интервью алып атканыңыздарга. Бул суроого кандай жооп берсем, биринчиден ушунча тажрыйба топтоп көп мүмкүнчүлүктөрдү ала алдым, көп нерсени үйрөндүм деп айтсам болот. Ар бир тренинг өтүп атканда ар бир катышуучудан, ар бир ата-энеден дагы көп жаңылыктарды ала алам. Анан азыр акыркы убакытта ушу ата-энелер мектеби программасы боюнча көп тренингтерди өтүп баштагандан бери, өзүм дагы ТОТ-ге катышкандан бери ушу бала менен ата-эненин ортосундагы байланыш кандай болуш керек, баарлашуу кандай болуш керек, ушулар жөнүндө көбүрөөк изденип, анан ушундан жакшы маалымат ала алдым деп ойлойм. Ар бир адамдын ысымынын өзүнүн тарыхы бар. Өзүңүздүн ысымыңыз тууралуу айтсаңыз, санжырасы кандай, ким аркылуу коюлган? Менин атым Рахат. Менин атымды атам коюптур. Негизи мен төрөлгөндөн кийин тайынем ошо апамдын төрөтү кыйыныраак болчу экен, анан ошого ырымдап кымбат деп коеюн деп ойлонуптур. Анан ал кезде азыркыдай байланыш жок, катка бар. Анан тайынем ошол аманатын айттыргычакты атам Рахат деп коюп алыптыр. Эми Рахат эже айтсаңыз, менин асыл адамым деп кимди айта аласыз? Менин асыл адамым деп албетте өзүмдүн мени ушул жарык дүйнөгө алып келген апамды, атамды да айта алам. Бирок атам 2000-жылы кайтыш болуп кеткен. Азыркы учурда ошол асыл адамым апам. Бул жашоодо сизде эң оор жоготуу болуп кайсы нерсени айта аласыз? Эң оор жоготуу бул жакыныңды жоготуу деп эсептейм. Ошо атама чейин 2000-жылга чейин 99-жылы менден улуу агамды жоготком. Ошол андан бир жыл өтө эле атамды жоготуп алдым. Ошол жылдар аябагандай мен үчүн оор жылдар болгон. Муну эч кимдин башына келбесин дейм. Бирок бул тагдыр, турмуш экен. Ага деле көнүп калат экенсиң, бирок ошол мезгилдер өтө оор болгон мен үчүн. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин шүгүр деп келтиресиз? Бир окуяны эстетсеңиз. Мен ошо мен жашоомдо чоң бурулуш болгон нерсе бул 92-жылдагы бурулуш деп эсептейм. Ошол кезде баягы Союз кулап дагы өткөн мезгил болчу. Анан ошого карабастан мени апам Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов мектеп лицейине алып барып, ошо сынактан өтүп, ошол мектепте окуп калгам. Ал кезге чейин айылдык деңгээлде окусам, Токтогул Сатылганов мектеп лицейи Ысык Көл областындагы баягы билимге умтулган балдарды чогултуп, жакшы окуган балдарды чогултуп, анан аябай бийик деңгээлдеги билим берген бизге ошол кездеги ага эжейлерибиз. Ошол учурдан пайдаланып, ошо Токтогул Сатылганов мектеп лицейинде мени окуткан, деги эле ошол кездеги 92-жылдан 96-жылга чейин окуткан ага эжейлерге дагы ыраазычылык билдирип кетем. Атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз, аягы көйгөй менен бүткөн. Ошондой бир ирмемдер болду беле? Балким жаш кезиңизде же кийинчерээк студент кезиңизде? Негизи эле менин апам мынтип айтат да, менин балдарым менин тилимден чыкчу эмес. Мен кандай айтсам, ошондой мен көзүм менен айланып турушчу деп апам азыр баягы неберелерин көрүп ошентип айтып калат да, менин балдарым ушундай болчу деп. Анан бирок ошол ата-энемдин тилин укпастан бир нерсе кылып, анан арты жаман болуп калган нерсени издей албай атам чынында.
андай нерсе болуп отур менде. Кыргызстанды толук кыдырып бүттүңүз, чет мамлекетке көп чыккансыз да, анан ортого жарандай карантин болуп, көп мамлекеттерге чыгуу мүмкүнчүлүгү аз болду. Эгерде дагы сизге бир мүмкүнчүлүк болсо, кайсы өлкөнү кыдырууну каалайсыз? Сонун суроо болуп атат, ошол жерге баргандай да болуп кеттим дебейинби? Негизи мен баягы англис тилчи мугалим эмесминби, анан ошо Америка Кошмо Штатына аябай баргым келет. Бирок иштегени баргым келбейт ал жака. Мүмкүн баягы программалар болуп, окуу мүмкүнчүлүгү болуп калса, окуганы баргым келет, же болбосо баягы тажрыйба алмашуу болсо баргым келет. Ошо барып көрүп, көбүнчө баягы билим берүү жааты мага аябай кызыктырат. Анан азыркы учурда PhD программамды бул жакта Кыргызстанда жасап атам. Анан ошол программа, мындайча айтканда, Европадан жана Америка Кошмо Штатынан келген программа. Ошо айырмачылыктарын көрүп, мүмкүн ошо темамды дагы ошол жактан көбүрөөк изилдей аламбы деген да ойлор келип кетип атат да азыркы учурда. Анан эми келечек көрсөтөт. Кандай китеп окуудан рахат аласыз жана акыркыча окуган чыгармаңыз тууралуу айта кетсеңиз? Буга чейин көбүнчө ата-энелер программасына келгенге чейин ар кандай жанрдагы китептерди окучумун. Детективдерди окуп калчумун, тарыхый чыгармаларды окуп калчумун. Анан бирок азыр ушу психология жаатында китептерди окуганга көп аракет кылам. Анан жакында эле окуган чыгармам, ошо авторун унутуп атам, Полианна деген китепти окудум эле. Ошол китепти баарына да сунуштайт элем да. Баягы биздин жашообуз негизи биздин менталитетпи же биздин маданиятыбызбы, баягы терс нерсени көбүрөөк көрөбүз. Бирок ошол китептен, ошо кичинекей кыздан жакшы нерселерди, жаман нерседен дагы, баягы сынган учурда дагы ошол ситуациядан жакшы нерсени таба билет да ошол кызчы. Анан ошо мен да үйрөнүп атам ошо Полианнадан кайсыл учурда ошо жакшы нерселерди көбүрөөк тапканга. Маңдай териңиз менен таап, эң биринчи айлыгыңызды эстетип кетсеңиз. Айлык алдыңыз, ошону эң биринчи кимге белек кылгансыз? Балким апаңызга же атаңызга? Мен ошо окуу жайды 2002-жылы Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетин 2002-жылы аяктадым. Ошо аяктап аткан учурда эле баягы кафедрадан сунуш түштү. Биздин кафедрага калып окутуучу болуп эмгектен деп, анан ойлонбостон эле макул болуп ошол жерде калып, анан сентябрдан баштап эмгек жолумду баштадым. Анан октябрь айында айлык алдым. Анан апам мугалим болуп эмгектенген, азыркы учурда пенсияда, ардактуу эс алууда. Анан ошол учурда мурун эле максат кылып коюп турмун, ошо биринчи айлыгымды апама жумшайм деп. Ошол учурда өзүм деле турмуш куруп калгам. Бирок ошо биринчи айлыгымды алып апама алтын шакей алып бердим эле да, ошого жеткен. Учурда досторуңуздун саны канча жана дос тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Биринчиден, баягы жаш кезиңде досторуң аябай көп болот да, анан убакыт өткөн сайын иргелүү эле баягы чыныгы досуң жаныңда калат экен да. Анан доско негизи мен аябай кандай иш баштабайын, же болбосо дос күтпөйүн, баягы кыргызча сөзүн таппай атам, преданность. Ошо эң негизгиси, мен өзүм ошондоймун, анан досторум да ошондой болсо деп каалайм да. Анан ошондой досторуман мен аябай ишенген, мен сыймыктанган, кандай ситуация болбосун бири-бирибизге колдоо көрсөтө алган эки досум бар. Аларга мен аябай ишенем. Алар да мага ишенишет. Ошол достугубуз менен мен сыймыктанам да. Ошол эки досум мен жашоомдо бар экенине шүгүр кылам. Сиздин биз билбеген кемчиликтер же артыкчылыктарыңызды айта кетсеңиз? Полианнаны окудум демекчи, биринчи баягы артыкчылыктардан баштайм. Артыкчылыгым аябай
жоопкерчиликтүүмүн, эмгекчилмин, командада иштегенди аябай жакшы көрөм да. Анан кемчиликтерим, эми кемчиликсиз адам болбойт. Кемчилигим ушу кээ учурда шашып кетем да. Ошо шашып кетип да жыйынтык чыгарып алам кээде. Ошонун баягы шашмалыгымдын аркасы дагы бир кандайдыр бир себептерге алып келип калат да. Ошонумду сезем, шашма экенимди. Жашоодо ар кандай сыноолор болуп турат да. Эгерде сизде ошондой оор сыноолор болсо, алгач кимге кайрыласыз жана кимдерден кеңеш алып турасыз? Эң биринчи эле мен өмүрлүк жубайым, ошол адам менен кеңешем, ошол адамга сырымды айтам. Ал мени кандай болбосун, кандай ситуация болбосун колдоого даяр. Ортобузда эч кандай жашырын сыр жок. Ошол нерсенин баарын айтып, анан экөөбүз чогуу чечкенге аракет кылабыз. Андан кийинки эле досум. Ошол досум менен бөлүшөм. Анан ал да аябай позитивдүү адам. Анан кандай болбосун ошо позитивге буруп коет, анан ошондой чечилип калат да. Ушундай учур болгонбу сизде? Баардык нерсени таштап салып, өз алдынча жүрүп, же болбосо жаныңызда бир адамдар да курчобой турган жерге кетип калсам деген ой болгонбу? Ким жаш курагыңызда? Көп жыл мурун болгон. Менче бир 2005-2007 жылдарда аралыкта болгон. Ошол учурда баягы үй алганбыз. Анан кичине бир аз карыз болуп калганбыз да. Анан күйөөм болсо аскер кызматкери, офицери, мен болсо мугалим. Анан ал учурда экөөбүздүн айлыгыбыз тең аз, мен жаңы жаш кадрмын. Анан ошондон баягы аябай жоопкерчиликтүү болгондон ошол ой жеп салганда, менчи кантип качан кутулам, жолдору барбы, болсо каякта деп ошентип изденип жүрүп, ошол ой басып атат. Анан ошондо көп келчү да, ошо бир жака кетип калсам, ошол проблемадан кутулчудай болуп сезилген да магачы. Анан бирок атпейли, эч жака кетпейли. Жубайым экөөбүз эле чечип бүтүрүп койдук. Эч жерден ордун таппай жүргөн жаштарга кандай кеңеш бересиз? Балким үйгө тикенек болгон же шыңжырып жүргөн балдарга же кыздарга бир кеңешиңиз? Билим тармагында жүргөн адам катары ошо ар бир балага, өспүрүмгө деле, кичинекей балага деле ар дайым мен бир эле гана сөз айтам: окуп билим алгыла деп. Ошондой эле студенттериме да айтам: Кыргызстан биз билим менен, билимдүүлүгүбүз менен эле өнүгө алабыз. Себеби бизде мындай баягы чоң өнөр жайларыбыз же болбосо баягы газ, нефть деген жок. Мындай бутубуздан туруп байып кеткидей. Эгерде билимди жакшы, баягы сапаттуу алсаңар, ошону менен эле көп нерсеге жетишесиңер деп айтам. Анан ошондой балдарга деле ошо билимге чакырам, билим алышсын, илимдүү болушсун деп эле ошо. Толук түрдө бактылуу болушка азыр эмне жетишпей атат, же 100% бактылуумун деп эсептейсизби өзүңүздү? Эми биз баягы бактылуу болобуз деп эле издене беребиз да, бирок ар бир азыркы жашап аткан күнүбүз бул деле бактылуулук. Азыр мен 100% бактылуумун деп айтам. Себеби Кудайга шүгүр, үй бүлөм бар, 3 кызым өсүп келатат, мен сүйгөн кесибим бар, ардактуу кесибим бар, жубайым жанында. Мага дагы эмне керек? Бул да бактылуулук. Ачка калып, финансылык жактан тартыш болгон бир көз ирмемди эстетип кетсеңиз, жанагы үй карызынан тышкары. Андай учурлар деле болгон жок менде. Жок. Кимге катуу кыйкырып алгансыз, анан кийинчерээк ойлонуп, мен ушундой кыйкырбай эле койсом болмок экен, катуу айтпай эле койсом болмок экен деп балким кыздарыңызга айтып алгансыз, бирок кийин мындай сиздин жан дүйнөңүздө ошол кыжалатчылык кылып келди да. Кээде мен бир нерсеге кечигип атсам, шашып атсам, баягы өзүм да шашмамын деп кетпедимби? Ошол учурда баягы мени бирөө
суроо берип же кайрылып мындай мен үчүн балким жөнү жок эле суроодур, бирок ал үчүн маанилүү суроо болуп атса да ошол учурда кээде баягы өзүмөн чыгып кыйкырып алган учурлар болот. Анан ошол замат эле өкүнөм агачы. Ошол замат эле өкүнүп анан кыздарымды кучактап кечирип койчу, мындай билесиң да мени, бирок кийин мындай кылбаганга аракет кылам деп ошентип кайра эле кечирим сурап алам да. Бир күндүк планыңызды айта кетсеңиз, кандай өтөт, кандай пландардын үстүндө жүрөсүз жана ушул адамдарга убактымды бөлгөн бир идеалдуу ирмемди айта аласыз? Азыр баягы иштеп, анан баарына жетишибиз керек деген заман болуп калбадыбы? Анан эл катары эле мен деле ошо эрте турам. Эрте туруп, үй бүлөмдү жумушка, сабакка даярдап, өзүм ошо менен алар менен чыгып, ошо жумушум көбүнчө бир 3-3:30 чейин болот. Студенттерди окутам. Же болбосо баягы кээде ошо тренингтерге даярдануу мезгили болуп калат, же болбосо конференцияларга чакыруу, форумдарга чакыруулар түшүп калат. Ошол учурда ар бир убактымды баягы туура бөлүштүрүүгө аракет кылам. Ошол эле учурда ошо пландаган нерсеме баягы жетпей калбай, кечигип да калбай, маалында барып, маалында бүтүргөнгө аракет кылам да. Себеби күттүргөндү да жаман көрөм, анан кечигип күнөөлүү болуп барганды да жаман көрөм да. Ошон үчүн мен үчүн баягы ар бир адамдын убактысын жана өзүмдүн убактымды баалагым келет да. Айтсаңыз, сизди эмнелер көп кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Азыркы учурда, сентябрдан бери мени түйшөлтүп келаткан нерсе баягы жаштардын билим сапаты өтө төмөндөп кеткени кыжаалат кылып келатат да. Күндө ойлондуруп атат ушул суроо. Канткенде баягы билим сапатты жогорулата алабыз, кантип мотивация алабыз депчи. Колуман келген аракетти кылып баягы көптөгөн тренингтерге катышкам, өзүмдө өтүп келатам. Ошонун ар бир техникасын, ар бир ачкычын колдонуп, эми ага 100% ушу 4 айдын ичинде жетиш өтө кыйын. Буга аябай билим берүү негизи көп убакытты талап кылат да. Ошол жыйынтыгы чыгат деп үмүттөнөм, бирок ошо кыжаалат кылып келаткан нерсе ушу жаштардын окууга болгон кызыгуусу аябай төмөндөп кетиптир. Себеби мен 6 жыл мурун ушул окутуу тармагынан кеткем да. Анан 6 жылдан кийин кайрылып келдим кандайдыр бир себептер менен. Ошо 6 жылдын ичинде аябай көп өзгөрүү болуптур да. Же мен ошо 6 жылдын ичинде мага айырмасы аябай көрүнүп калды. Ошону студенттерге да айтам, аларды да мотивациялаганга аракет кылып атам. Анан эми кичине жылыш бар, бирок өтө чоң эмес. Анан мүмкүн дагы көбүрөөк убактымды жумшасам, мүмкүн кандайдыр бир өзгөрүүгө кичине болсо да салымымды кошсом, ошол мен үчүн чоң жеңиш деп ойлойм. Айтсаңыз, адам эмнеден чарчайт? Окуп билим алууданбы, же жумуш кылууданбы, же кайталанма жашоодан чарчайбы? Окуп билим алуудан чарчабайт болуш керек. Себеби ар бир окуган сайын жаңы нерсе, кызыктуу нерсе болуп турат да, баягы кайталанган окуу эмес да. Жумуш кылганда эми физикалык жактан чарчашы мүмкүн. Анан көбүнчө ошо максаты жок, кайталанма жашоодон чарчап, жанагыдай стресске, депрессияга түшүп кетип аткан учурлар болушу мүмкүн да. Жүрөк кайсыл учурда тынч болот жана кандай абалда өзүн мындай жакшы бир калыпта алып тура алат? Эгерде жүрөктө өйгөн маселе жок болсо, анда жүрөк тынч да. Өйгөн маселе болсо, кандай гана тынчтанайын десең да тынчтана албайт да. Ошол болуш керек. Сиз үчүн өлүм эмне жана ошо өлүмдөн коркосузбу? Өлүмдөн корком. Өлүм бул эми жашоонун аягы, корком.
жанагындай жумуштун айынан командировкаларга чыгасыз, чет мамлекеттерге чыгасыз, ошондой жалаң жумуш деп жүрүп үй бүлөңүзгө же болбосо туугандарыңызга айылда жамандык жакшылыктардан алыстап калган учурлар болгонбу сизде? Болгон. Андай нерсе болгон. Кээде өкүнүп да калгам. Ушу баягы бизде Кыргызда мамиле куруу, жекжат, катышуу бул аябай бул өтө чоң маданият да. Анан көбүнчө азыр баягы жумушка шылтап эле анан катышпай койгон учурлар да болуп калат да. Жеке менде эмес, эми жалпы. Менде деле болгон ошондой учурлар көп, баягы командировкалап, анан же болбосо командировка учурунда ошондой жамандык болуп калганда дагы ошо учурунда бара албай калган учурлар да болгон. Анан негизи жаман эле нерсе экен алчы. Анан баягы кийин ал нерсе өтүп кеткенден кийин дагы убагында жолукпагандан кийин өзүңчө аябай ыңгайсыз болот экенсиң да. Анан ар бир нерсенин учурун да пайдаланып калган жакшы экен. Студент кезде жаныңыздагы группалашыңыздын, досуңуздун ручкасын аласыз, балким тетрадьын аласыз. Ошол сыяктуу бир учурлар болду беле? Бир группалашыңыздын карыз акчасын карызга алып тургансыз, бирок кийин төлөйм деп аны унутуп калгансыз. Азыр бир мындай эстеген учуруңуз барбы ушундай? Студент кезимде мен өзүм иштечүмүн да. Биринчи курстан баштап Бишкек почтамтында котормочу болуп иштегем. Анан ошол кезде баягы стипендия, жакшы окуган повышенный стипендия 95 сом болчу болуш керек эле. Мен контракт формасында окучумун. Мен ошолордон да көбүрөөк айлык алчумун. Антип карызга баягы группалаштарыман акча алган эмесмин. Мүмкүн берген чыгармын, бирок ошо алып бербей койгон эмесмин да. Эртең менен канчада турасыз жана кечинде канчада жатасыз? Эртең менен 6-да турам. Анан баягы америкалыктардын аябай жакшы сапаты бар да, ошол нерсе мага аябай жагат да. Мурун анын себебин билбей эле таң кала берчүмүн да, эмнеге депчи. Саат 9-да жатышат да, укташат аларчы. Анан ошо аларды баягы көп окутуп калгандан дайым айтышчу да, мен 9-да уктадым, эртең менен саат 6-да турдум депчи. Анан эми Кыргызстанда баягы кылганга жумушу жок, көп да тааныштары жок, ошон үчүн 9-да жатышса керек деп ойлочумун. Кийин баягы психологдордун китептерин окуй келсем, көрсө ошо 9-да жатуу аябай маанилүү экен да, ден соолукка да пайдалуу. Организмибиз дагы ошол учурда таң аткычакты калыбына келип калат экен да, кийинки күнгө баягы сергек болуп койгонгочу. Анан ошол 9-да болбосо да 10-до жатканга аябай аракет кылам. Анан баягы уйкудан да зависимыймын деп да айтсам болот. Эгерде ошо чарчаганым жакшы чыкпай калса, бир жума бою кыйналганда адатым бар да. Анан ошол себептен баягы эрте туруп эрте жатканга аракет кылам. Анан кээ учурда болот, эми 11-12-де жаткан учурда болот, бирок ага чейин калбаганга аракет кылам. Телефонго канча убакыт бөлөсүз жана кандай булактарды көп колдоносуз? Телефонго аябай деле көп убакыт бөлө албайм. Керектүү, мисалы үчүн азыркы учурда YouTube каналдарынан баягы мотивация кантип мотивация бериш керек. Ошол булактарды көп көрүп атам да. Көп угуп атам, көп көрүп атам. Анан Facebook'та маалымат алыш үчүн Facebook'та отуруп калам. Анан анда-санда Instagram'га бир күндө жалпы жонунан мүмкүн 1 саатка жетет. Көбүнчө мен баягы коомдук транспортто баратканда колдонгонго аракет кылам да. Анан эгерде машина айдап калсам, жанагындай аудио китептерди коюп угуп кете берем. Негизи эле эркектерде көзүнөн жаш чыгуусу сейрек кездешет да. Айымдарда болсо мындай эмоцияга берилип, уламан жаш келип турат. Эгер айтсаңыз, сиздин ошо көзүңүздөн жаш чыгуусуна көбүнчө эмне себептер болуп турат? Жана акыркы жолу бир ыйлаганыңызды эсептеп кетсеңиз. Мен негизи баягы жерден эле ыйлакмын өзүм. Аябай кубансам да ыйлайм.
капалансам, мындай көбүнчө кубансам ыйлайт окшойм да. Баягы балдарымдын, кыздарымдын жетишкендиктерин, видеолорун көрүп, кыздарым чыгармачыл адамдар да, ошо бир сахнага чыгып же бир ийгиликтери болуп калса, жашымды токтото албайм. Анан акыркы жолу ыйлаганым бул жакында эле болду. Тилекке каршы ушу мен студент кезимден баштап ушул күнгө чейинки алып келген эжейим, устатым, ардактуу профессор, филология илимдеринин доктору ушу Шарипа Кадыровна деген устатым бар эле. Ошол эже мезгилсиз кайтыш болду. Ал адамга аябай көнүп калыптырмын, ушу жакында эле болду да. Деги эле жана сүйлөмүңүздүн арасында ушу атамды жоготуп алдым дедиңиз да. Арты кайрылуу болсун, бейиштен орун берсин. Деги эле айтсаңыз, сиздин жашооңузда ата сиз үчүн ким? Ата мен үчүн ополто. Атам менин тоом болчу экен. Анан 2000-жылы кайтыш болгон, бирок ушул убакка чейин эле кой бере албай жүрөм атамды. Анан баягы машинамды айдап баратканда дагы радио угуп баратсам, ошо ата жөнүндө ыр болуп калса, жашым токтобойт. Ошо өзгөчө жалгыз кетип баратканда ошол ырды коюп алып, анан атам экөөбүз өткөргөн күндөрдү элестетип, анан ошо көзүмөн жаш таап кете берет да. Ошондон бери 2000-жылы ноябрда каза болгон. Быйыл 22-жылдын аягы болуп атат. Ошо 22 жыл болуптур. Адатта атаңыздын көп аткарган иштери кандай эле? Атам негизи эле аябай камкор ата болчу да. Бала саак болчу аябай. Ошо биз ооруп калсак, же бир нерсебиз кем болуп калса, ошону таап бергенге бүт аракетин жумшачу эле да. Анан мен кичинемде көп оорудум, ошол себептенби мени аябай жакшы көрчү атам. Анан ошо атам да мени рахат деп атман айтчу эмес, акак дечү да. Акак деп, анан кийин байкасам, акыл эсин токтолуп калган кезде байкасам, атам ошо мени сен деп айтчу эмес экен да. Сиз деп кайрылчу экен магачы. Анан аны кичинекейимде эйтибар албасам керек, кийин чоңойгондо ошо билдим да. Атаңыз менен кайсы темада көбүрөөк сүйлөшөт элеңиз? Атам ошо мен билим алуума аябай эме болчу да. Билим алса деп ошо окуу боюнча көбүрөөк сүйлөшчүбүз да. Ошо билим алууда көп сүйлөшчү экенбиз. Атаңыз сизди акак деп эркелечү деп атпайсызбы? Андан тышкары да кандай комплимент, кандай сөздөр менен көп айтчу эле? Ошо акак деп айтчу, анан кара жаным деп көп айтчу эле да. Кара жаным менин деп ошентип эркелетип калчу. Атаңыздын алдында аткара албай өкүнүп калган нерсеңиз тууралуу айта кетсеңиз? Атам мен 3-курс окуп атканда кайтыш болду. Ошо окууга жогорку мен 96-жылы окууну бүттүм мектепте, анан ошол жылы окууга өтпөй калып 97-жылы тапшырып калдым да окууга. Анан мен окууга өткөндө баягы биз туугандардан алысыраак центрде жашачубуз. Анан ошол мен окууга өттү дегенде кийинки жылы ошо эринбей туугандардын баарын кыдырып, акатым, ыйлагым окууга өттү деп ошонун баарына сүйүнчүлөп чыгыптыр да. Анан ошо диплом алган көрүп калса деп аябай кийин ооруп калганда, ошо атам ооруп калганда ошо мен диплом алганымды көрсө деп неме кылгам да. Анан мен 3-курс окуп атканда кайтыш болуп калды, анан көрө албай калды. Ошол өкүндүрөт. Анан кийин турмушка чыгып балалуу болгондо ошо кызымды көрүп калса болмок экен, жок дегенде ушуну көрсө эми андай өкүнүчтөр боло берет экен да. Бир ийгиликке жетсем деле ушуну атам көргөндө деп ал нерсе болуп эле турат экен. Азыркы учурда ошол атасы тирүү айымдарга кандай кеңеш бересиз? Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот экен, анан убактысы бүткөндөн кийин кете берет экен да. Анан
учурунда аны баалап барктай албай калат экенбиз. Анан ошо баягы байлык бул ата энең тирүү кези да. Анан бизде кыргызда айтып коет, ата энең барда баласың, ата энең барда кызсың депчи. Анан ата энең кеткенден кийин төркүнүң да жок деп коет да. Анан ошол ата эненин көзү тирүү кезинде колубуздан келишинче сыйлап, каалаганын аткарганга аракет кылышыбыз керек экен деп кеңеш берет элем да. Азыр сиз атакеңизди сагындыңыз. Ушу интервью берип атканыңызда жаныңызда болуп калса, атакеңизге эмне деп айтар элеңиз? Атакемди сагындым деп айтмакмын. Сагындым деп айтмакмын. Акча сиз үчүн эмне жана кандай орду бар сиздин жашооңузда? Мен жашоомдо эми азыр баягы көп нерселерди ошо акча аркылуу чечебиз да. Анан менин ордумда кандайдыр бир деңгээлде орду бар. Ал үчүн ошо эмгектенишибиз керек. Маңдай терибиз менен ошол деңгээлдеги каражатты табышыбыз керек да. Анан кээ бирлер айтып калат, акчасыз жашоо жок, жашай албайсың депчи. Анан бир китептен окудум эле да, бир психолог эксперимент кылыптыр да. 1 жыл бою акчасы жок жашайт да. Өзү университетте доктор наук. Анан ошону эксперимент кылат. 1 жылда кадимкидей эле жашоосу өттү. Баягы мисалы үчүн парикмахерскийге барышкысы келсе, ал үчүн аяка барып кандайдыр бир договор кылчу да. Мен силерге монча убактыңарда тазалап берейин, же болбосо силердин ордуңарга бул нерсени окутуп берейин, сиз мага чачымды кыркып бериңиз, же чачым боеп бериңиз деп. Анан ушундай кызмат аркылуу жашады. Бирок баягы биз комфортко көнүп калганбыз да. Анан кыйын болсо керек, бирок жашаса болот экен да. Ошол дагы бир экспериментти окугам, 2 эксперимент бар азыр. Болот экен жашаса деле. Үйдө кандай эреже менен жашайсыздар жана кыздарыңызга, балдарыңызга кандай талаптарды коесуз? Үйдө эми ар бир үй бүлөнүн эрежеси, закондору бар дегендей, биздин үйдө деле ошо ата энени, анан баланы сыйлоо, бири-бирибизди сыйлоо биринчи эрежебиздин бири. Анан экинчи суроо, кыздарыңызга кандай тарбия бересиз дедиңиз? Талаптарды коебуз. Талаптарды коем. Ошо азыр улуу кызым студент, ортончу кызым окуучу, анан кичинекейим болсо бала бакчага барат. Ошо окуган кыздарыма билим алгыла деп айтам. Эң биринчи талабым ошо сабактан калбагыла, жөнү жок. Анан билим алып, сапаттуу билим алганга аракет кылгыла, изденгиле, бир багыттуу болбогула деген талапты коем. Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон? Жашоомдун өзгөрүшүнө апам себепчи болгон деп айтам. Жана айтып кетпедимби башында 92-жылы мындай бурулуш болгон депчи. Ошол бурулушка апам алып барган. Ошол мектеп лицейин бүтпөсөм кандай болмокмун деп эле өзүмө суроо бере берем да. Ушул күнгө чейинчи кадимки эле айылдын мектебин бүтүп калсам анда жашоом кандай болмок? Азыркы деңгээлде же болбосо азыркы алган билимимди алат белем деген да суроо көп да. Ошол апам себепкер. Түшүнбөстүктөн улам сиздин өзүңүздүн жеке ысымыңызга башка бир адамдар тараптан эң катуу сөз кандай деп айтылган? Андай сөз болгон эмес. Жалгыз калганда, жөө басканда нелерди ойлоносуз көбүнчө? Студент кезимде жөө басканда аябай жакшы көрчүмүн да, өзгөчө баягы биздин Ок Жай Дзержинка бульварына жакын болгондуктан ошонун менен жөө үйгө чейин деле барчумун да. Ошондо кетип баратып эле келечегимди ойлоно берчүмүн ошол кездечи. Ал кезде эң биринчи максатым баягы Ок Жайды артыкчылык диплом менен бүтүү болчу да максат. Анан ошол Ок Жайды бүтүп, баягы жакшы жумуштан иштеп деп эле ушинтип элестете берчүмүн да. Анан
азыр болсо азыр ошондой жөө басып калсам ушу кыздарымдын бактысын тилейм, кыздарым ордун тапса табышын тилейм, кыздарымдын бактылуу болушун жана Кыргызстандан өнүгүшүн, тынчтык болсо экен дейм. Анан ушу билимдүү жаштар көбөйсө экен деп көбүнчө ушу эң биринчи ойлогон ойлорумдун бири ушулар да. Ортодогу талаш тартыштын бат чечүү жолу кандай жана ыкмасы? Сүйлөшүү аркылуу эле жетсе болот ага. 44 жашка келдиңиз, буга чейин ким элеңиз, азыр кимсиз? Буга чейин жөнөкөй эле рахат болсом керек дейм. Анан азыркы учурда дүйнөлүк деңгээлдеги тренермин. Ата энелер программасынын тренеримин, First концепциясынын тренеримин. Тынчтык корпусунда да иштеп кеткем, ал жерде да тренер болуп эмгектендим. Ошол азыр болсо мурунку рахаттан деңгээли жогорураак рахатмын. Кантип жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүүгө болот? Эң биринчиден убакытты туура пайдаланып, анан максатты туура коюш керек деп ойлойм да. Анан биз максатты коюп эле, анан жолдорун көрбөйбүз да. Максатым ушу деп коебуз, анан ошол максатты дагы жолдорунда ошол максатка жетүү кантип жетсе болот, ошону да кое билишибиз керек да. Анан ошо биз негизи кыргыз эли ооз-эки баарлашуу менен, анан ошон үчүн ооз-эки чыгармаларыбыз да көп да. Баягы муундан муунга өткөнчү, анан жазганды мындай жаман көрөбүз да, жазуу бизге кийин эле келди да. Анан ошол ойлорубузду дагы, ойлор эми ар кандай болушу мүмкүн, быт-чыт да болуп кетиши мүмкүн, ошону бир системалаштыруу, бул жазуу жолуна да өтүшүбүз керек да. Ошол максаттарыбызды жаза билсек, анын жолдорунда жаза билсек, кадимкидей эле адат кылып алыш керек. Мисалы үчүн күнүнө максаттарыңды жаза билип, анан кайра күн бүткөндө ошол жазгандарыңды ачып алып, окуп кайсынысына жеттик, кайсынысына жакын калдык, эми ага кантсе жетебиз деп ошентип анализдеп, кайра жаңы күнгө жаңы максаттарды жазуу деп ойлойм. Өзүңүздү өнүктүрүүгө канча убакыт бөлөсүз bir күндө? Bir күндө өзүмдү өнүктүрүүгө азыркы учурда көп эле бөлүп атам. Себеби PhD программаны окуганда көп издениш керек экен. Буга чейин деле бөлүп келгем, бирок азыркы учурда ошо темамды изденип атам. Кайсы теманы жазсам пайдалуураак болот деп азыр ошо 3-4 саат бөлүп атам азыр. Эгерде сиз тууралуу китеп жазылса, китептин аталышы кандай болмок? Мен тууралуу китеп жазсабы? Билбейм даже кандай болот. Сиз кайсы сыпаттарыңыз үчүн өзүңүздү жакшы көрөсүз? Өзүмдүн жоопкерчилигимди жакшы көрөм. Анан пунктуальность деп коет го. Ошол сапатымды жакшы көрөм да. Адамдар менен кантип байланышса болот? Мисалы, сизге бир мындай бейтааныш бир адам келсе, сиз менен байланышуу үчүн кандай жолдорду колдонсо болот? Мен негизи өзүм мындай бат тил табышып кетем да. Анан ошол баягы кээ бир учурда байкайм, баягы менен сүйлөшкүсү келип атат, бирок жолун таппай атканын, анан акырын суроо узатып эле, анан менен кантип сүйлөшкөнүн байкабай калат да өзү дагычы. Жана университетте сабак берип, бир топ учурда сабак бербей анан кийин келсем ошо студенттердин деңгээлин байкадым дедиңиз го. Деги эле ошол учур болду беле, бир чет мамлекетте балким 1 жыл жүргөнсүз, балким 5-6 ай жүргөнсүз. Ошо чет мамлекетке барып келип, кайра кыргыз маданиятын көргөндө кайсыл кемчиликтерди байкай алдыңыз жана кайсыл жактан биз артта калыптырбыз? Көбүнчө эле биз кыргыз эли убакытты баалай албайбыз да. Өзүбүздүн эле убакытыбызды текке кетирип атканыбыз аз келгенсип, ошо бөлөк бирөөнүкүн дагы алып алабыз да. Мисалы үчүн жолугушуу саат 1-де десе,
ага эмне болуп кетиптир, эми 1,5 деле барам да ошого келе коймок беле депчи. Ал эми чет мамлекетте убакыт өтө баалуу да. Ал бул бага жеткис нерсе. Аны эч ким урдаганга дагы, алганга дагы акысы жок деп эсептеп калдым да. Анан жалпылаштыргым келбейт, бирок ошентсе дагы биз ошол убакытты үнөмдөөдөн арттабыз деп ойлойм. Аракет кылып, баягы убагында келгенге деле аракет кылып атышат, бирок жайыраак көрүнүп атабы деп ойлойм да. Анан алар менен жүрүп көбүнчө баягы так болгонго аракет кылып атып, өзүң да ошентип тарбияланып калат экенсиң. Анан өзгөчө баягы бейтапканаларга барганда кезекте көп баягы оорулар отурат. Анан медиктер мындай бейкапар мамиле жасагандай, же болбосо графиги боюнча саат 2-де келиш керек болсо 2:30 келген учурда ошондо аябай өзүм кычалат болуп кетем да. Качан биз убагында келгенди үйрөнөбүз депчи. Сиздин алдыңызда 1 жылдын ичинде кандай пландардын үстүндө иштеп жатасыз жана сизден биз эмнелерди ала алабыз? Азыр ошо университет менен АКШ элчилигинин ортосундагы кызматташтыкты жандандырып жатам. Анан Кудай буйрса ал кызматташтык биздин фонд менен дагы башталганы жатат. Эң негизги планым ошол мен иштеп жаткан университетте сапаттуу билим болуп, ошол элчилик аркылуу көптөгөн программаларга мугалимдер дагы, студенттер да катышып, баягы деңгээлин жогорулатса деген эң биринчи максатым ошол болуп атат. Анан тренингдердин үстүндө иштөө, колдон келишинче баягы ата-энелер программасын Кыргызстан ичи боюнча ар бир ата-эне ушул программаны өтсө деп план коюп атам. Ар бир ата-эне деп максатым дагы, планым дагы ошол. Анан ошол ата-энелер ошол тренингдерди өткөндөн кийин коомубуздагы, жаштарыбыздагы жакшы бир нукка түшүп калат деле деген үмүтүм чоң да. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Оорубаңыз, ден соолуктуу болуңуз. Бул жашоодо эң жакшы белек ушу адамдарга адам өзүнүн убактысын бөлүп берүү дейт. Өзүңүздүн кеңешиңизди берип, ушул интервьюга убактыңызды бөлүп бергениңизге терең ыраазычылык. Буюрса акыркы бир угармандарга, көрөрмандарга бир кайрылуу жасап койсоңуз. Чоң рахмат. Убакыт билинбей эле өтүп кетти. Аябай кызыктуу суроолорду даярдаптырсыз. Чоң рахмат. Ушул интервьюдан бир 2-3% жаштарга болобу, чоңдорго болобу таасир бере алсам, бул өтө чоң жеңиш деп ойлойм. Эми жалпы көрөрмандарга кайрылуум, билим сапатын жогорулаталы, өзүбүздүн үстүбүздө иштейли, биз ошо билим аркылуу эле өнүгө алабыз деп ойлойм. Ошо билимдүү бололу. Чоң рахмат.